Бул эмне топтошкон эл? Тойго, башка жакшылыктуу ишке чогулган түрлөрү жок. Эмне? Бирөө өлгөнбү? Жок, андай дагы көрүнбөйт. Же Алымбек старшын келип калганбы? Эгер ал келип калган болсо иш чатак болду. Ал мени тааныйт. Жөн келбегендигимди да дароо билет. Эмне кылайын? Кайра кетсемби? Баардыгы мени карап турушат. Кокус кайра жөнөтсөм менден шек алып, уруп турууга да мүмкүн деп ойлоп, кандайдыр себеп менен жигит убайымга түшө баштады. Ал ары кете албай же бери баса албай делдейип туруп калды. Бул ким болуп кетти? Дешип, баятан бери карап отурган эл таңдана башташты. Бүшүркөгөн адамдарынын эч кимине окшото албады. Ой, ким болсоң да бери келчи, деп чоконун уулу кыйкырды. Мейли барайын. Эмне жумуштап жүрөсүң десе, Каныбекке учурашайын деп келдим дейин. Жок, анда чоң чатак чыгат деп, жигит кандай амал табаарын билбей ойлоно жүрүп калды. Алыстан келе жаткан бирөө көрүнсө, ал адам келгенче ар кимге окшотуп жоруй берчү. Элдин адаты го. Бирок оозунуп жорушса да эч кимге окшото алышпады. Ассаламу алейкум, деп жигит элдин четине келип тура калып, кимдидир издегендей эл арасын айландыра карап, эмне үчүндүр коркунуч күткөндөй көзүн жалжылдатты. Балам, кайдан? Чоочун бала экенсиң, ким болосуң? Кайдан келе жатасың деп, чоко жигиттен шек санагандай түрдүү суроолорду жаадыра баштады. Жигит суроого дароо жооп бере койгон жок. Дагы элди айландыра карады. Оң жакы жеңи менен чекетерин сүртүп, буттарындагы карын кагып, бир-эки аалым илгери басты да, Алымбек старчылары келген жокпу? Деди. Алар келип кетти, бирок аттуу келип жөө кетишти эле. Жолдон кезиккен жокпу? Деди чоко. Жигит чоконун бул сөзүн шылдыңдап айткандай сезди. Анын бул сөздөрүн жактырбагандай бир топко карап турду да, кандайча алар жөө кетти деп, жигит салкын гана сурады. Ишенбей турасың го балам, ишене берген. Албай старчынын бир тай жоголсо, биздин балдардын эки атын жыгып алыптыр. Ошого тогоп биз алардын айгырларын жыгып алдык. Ишенбесең, тиги айгырларды кара деп, чоко жигитке карап жылмайып койду. Уккамын бул ишти, болду. Алымбектер жок болсо эле болду. Мен аларды издеп келгеним жок. Силерди издеп келгенмин деп, жигит этеги менен дагы терин сүртүп, карды тээп бутун какты да олтура кетти. Отурган жигиттен алда кандай укмуш күткөндөй таңдана башташты. Эмне жумуштап келдиң эле? Аты жөнүң ким деп, жолой жигиттин жанына келип олтурду. Атым Адыл. Атамын аты Турдубек. Уругубуз өзгөндөн аркы кара багыш. Жардылык жанга батып, жокчулук жонго ыңырчак токуган. Ата энем карлыктын капканында, жалгыз энем 16да. Аялды өткөн жылы алганмын. Үйрү тообуз менен көрүнгөн жерге байгамалайбыз. Мурдагы жылы береги Кыдыш дегенге келип жылкычы болгонмун. Эним коюн кайтарат, ата энем малын көздөп саанын саашат. Кыдыш ит киш экен. Мамыда туруп жоголгон бээсин менден көрүп, 2 жылдык акымды бербей койду. Азыр бошмун деп, тиги бир аз төмөн карап муңайым турду да, Каныбек деген жигит кайсы? Деп жан жагындагыларга карады. Бул олтурган жигит, деди жолой Каныбекти колун гана сунуп көрсөтүп. Саламатсызбы? Деп жигит ыргып туруп, Каныбек менен кол алышып жанына олтурду да, ой баракелде, эрдин атын алыстан ук жанына келсең бир киши. Элден укканымда башкача жигит болсо керек деп ойлоор элем. Курдаш турбайбызбы? Деп өтө сүйкүмдүү көрүнүш менен эмнегедир ыраазы болуп кубангандай дагы Каныбекке карады. Жигиттин бул сөздөрүн эл жакшы көрүп таңданышса да, Ажар жакшы көргөн жок. Каныбекке суктанып же таңданып айтылган сөздөрдү Ажар мурунтан эле жактырбай турган. Жигиттин көзү менен көрбөсө да, сөзүн кулагы менен укту. Мындай жаман сөздөрдү жалгызым айтпа, тилиң тиет, көзүң тиет деп айтууга Ажар даяр эле, бирок элден жазганып айта албады. Кудай айланайын, бирөөнүн көзүнөн каргашалуу сөзүнөн өзүң сакта деп күбүрөдү да тем болду Ажар. Бегайымдын катынан улам Каныбек кооптонду. Анын көзүнө бул жигит Айдарбек таткалардын алдырдан жиберген тыңчысы сыяктуу көрүндү. Каныбек, бул айыл мага жат айыл. Жатта болсо сени издеп келдим. Издегенимде бирдеме ала коеюн же бирдеме бере коеюн деп келгеним жок. Өзүң жөнүндө болуп жаткан шумдуктардын кабарын берейин деп келдим. Кайран азамат капыстан иттердин капканына түшүп мерт болбосун.
соопчулук үчүн кабар берип кел деп ата-энем жана зайыбым безилдегенинен келдим. Мурун көрбөсөм да атыңызды укканмын. Эл арасындагы чоңдордун баардыгы сизге каршы экен. А мен болуп жаткан ушактардын, иштелип жаткан кырсыктардын баардыгын айтып олтургум келбейт. Бирөөнү гана айтайын. Кечээ кечинде Алымбек старчыныкына 20 полиция келген. Алардын максаты сен жана Чоко дегенди баш кылып, бул айылдагы эр бүлөнүн баардыгын кармап кетүү. Бирок кармап барганда эмне кыларын билбейм, деп Адыл муңайгансып төмөн карады. Бул кабарды укканда олтургандардын төбө чачы тик турду. Эмне дээрин билишпей бирин-бири жалдырап карашты. Эми мен кетейин, курдаш. Алымбектердин жөө кеткени рас болсо, айыл арасында бүлүк түшүп калган чыгар. Кокусу менден шек алып калбасын деп Адыл ордунан тура калды. Отурган эл дагы бир нече сөздөн кийин Адылдын жаман ой менен келбегендигинен көздөрү толук жетти. Шашпа курбум. Алым, тезирээк бирдеме жасаттырып жиберчи. Чоке, сиздер үй жакка кирип акылдашып туруңуздар. Мен Адыл мырзаны узатып келейин. Жүр курбум, деди Каныбек үйүнө карай басып. От алоолонуп, казандагы кара куурдак быжылдап бышып жатат. Келиндер ийиктей имерлеп Каныбектин айтканын орундатууда. Адыл келиндердин шамдагайлыгына, кечи пейилдүүлүгүнө абдан ыраазы болду. Бирок анын максаты Анарханды көрүү эле. Бул киши эмнеңиз? Деди Адыл Каныбекке ажарды көрсөтүп. Энем, тиги келин бул инимдин зайыбы. Атыңыз ким, курдаш? Алым. Каныбекти түрмөдөн куткарган сизби? Ай, баракелди курбум. Тиги киши зайыбым. Анарханбы? Курбум, мен зайымдын аты Анархан экенин кайдан билесиң? Деп Каныбек күлүп Адылга карады. Курбум, эч кимге билинбей жүрөм дейсиңби? Эл оозу элек, түрдүү кабарлар соккон желдей бирден бирге кете берет эмеспи деп Адыл мактангандай күлүп койду. Куурдак желип бата кылынды. Адыл жөнөөгө камырып ордунан турду. Колуктуңуз барбы? Деп кандайчадыр сурап калды Анархан Адылга кичпейилдүүлүк менен карап. Жана бар деди эле го, деп ажар озунгандай жооп бере салды. Бар, деди да таңдангандай Адыл Анарханга карады. Анда тура туруңузчу, деп Анархан жүктүн бурчунда жаткан куржунга кол сала баштады. Менде энем бар дедиңби, айланайын, деп Адыл иреге жакта турса да ажар жүктүн бурчу тарапты карады. Бар энеке. Жакшы, Дарияхан. Менин 5 мантым кайда турат садаган? Бер алып берчи, деди ажар. Анархан куржундан көөнөрүп калган карала шай көйнөктү сууруп алды да кандайчадыр суроо менен Каныбекке карады. Каныбекке башын ийкеп койду. Сиздин кылган жакшылыгыңызга карабашты берсек да аздык кылат. Бирок тоюмдук эмес, көңүлдүк деген эмеспи? Иш алышып беришүүдө эмес, тилектештик көңүлдүк. Ушул көйнөктү колуктуңузга ала барып бериңиз, деп Анархан көйнөктү Адылга сунду. Адыл дароо ала койгон жок. Ал көйнөктү чын эле берип жаткандыгына ишене албады. Алгын досум. Аманчылык болсо дагы алышып беришербиз. Сенин тилектештик кабарың мен үчүн эмес, эл үчүн. Мени жалгыз сактап олтурган жоксуң. Айылдагы шордууларды сактап олтурасың. Мындан ары дагы курдаш бололу, деп Каныбек көйнөктү ороп туруп Адылдын койнуна тыкты. Адылдын бүткөн боюн тер басты. 1 жылдан бери бир чарчы жаңы бирдеме алып бере албаган колуктусуна бул сонун көйнөктү бергенде ал кандайча кубанаарын көз алдына келтире албады. Көйнөк турган жакы капталы от жаккандай ысыды. Мындай көйнөк берип олтурган Анарханга эмне деп айтарын да билбеди. Жанагы бала кайда жүрөт, деп ажар ордунан туруп Анархандын көрсөтүүсү боюнча Адылды кармап бети башын сыйпалай баштады. Жаңы чыгып келе жаткан муруту сыйпап туруп, садагаң болоюм. Каныбегиме тең туш экенсиң. Каныбекти душмандан калкалаган ата-энеңден жана жарыңдан айланайын. Мен Каныбекти жалгыз дечү элем. Жалгыз эмес экен. Силердей тилектеш курбулары көптүгүнө көзүм жетти. Ооба, эми жалгыз эмес. Мындан ары эр шаркак болгула, деп колундагы 5 мантты Адылдын колуна карматып, энеңе ала барып бергин. Каныбектин энеси берди. Бирок, деп ажар эмне үчүндүр муңайып, көз жашын бир-эки ирмеп алды да, кишинин үнүнөн тааныбаса, өңүнөн тааныбайт экен де, деп Адылдын бетинен өөп кайра бурулду. Алым атка камчы уруп жөнөп калды. Адыл атка минер замат жөнөп кеткен жок. Ал Анархан менен Каныбекке алкыш айткысы келди. Бирок
Эмне деп айтаарын билбей, аларга карап күлүмсүрөдү. Анын бирдеме айткысы келип турганын Анархан сезди. Эмне айтканы турасыз деп айтканда ийменди да, Аяштын аты ким деди. Гүлайым деп Адыл тишин ырсайтып күлүп койду. Кайындарыңыз бардыр? Кайным жок. Колуктум жетим экен. Кайсы уруудан экенин да билбейт. Каракчылардан кордук көрүп өлөрүндө алып келип багып алганмын. Аманчылык болуп барып калсаңыздар, ашы болбосо да кашы менен ыраазы кыла турган адам деп эмне себептендир Адыл колуктусун мактап койду. Айлыңар ушул туштабы деп Каныбек түндүк тараптагы табышмактуу кат келген аскалуу кырга карап колун нускады. Ооба. Тетиги аскалуу чокумдун ар жагында, жапжакын. Ошол айылда Бегайым аттуу келин барбы? Теги андай аттуу келинди укканым жок. Кимдин келини? Күйөөсүнүн аты ким эле? Билбейм. Күйөөсү байдын жылкысын кайтарат. Кайненеси байдын коюн кайтарат. Кайната кайненеси дагы бар. Чамасы мындан 2 жума илгери эркек төрөгөн чоң койчу дегендин кызы, деп Каныбектин сөзүнө Анархан кошумчалай салды. Айтканыңызга караганда менин аялым сыяктуу экен, бирок анын аты Гүлайым. Төркүнү турсун, эчтемеси жок деп чын дили менен айтты да Адыл күлүп койду. Бул Адыл Бегайымдын күйөөсү эле. Бегайым таяк жеп алсыз жатканда ошол Эшендин айылындагы бир аял Бегайымдын чачынын калганын кайчы менен алып, сен эми мында турба, эптеп качкын. Каныбек тоого кетти деп бир чыны суу жуткуруп ордунан тургузуп койгон эле. Ошол убакта өлүүм керек дегенден башка Бегайымдын оюнда эч нерсе келген эмес. Жакшы ит өлүгүн көрсөтпөйт. Итчелик жокмунбу деп аркырап агып жаткан кызыл сууну көздөй жүргөн. Кызыл кыяга барып келе жатканда Адыл ага жолугуп, таң ата сендиректеп келе жаткан адамга таңданган. Акырын байкап дагы турган. Сен ким деген суроого Бегайым жооп берген эмес. Бегайым суунун боюнда туруп, каны черлер деп каттуу бакырып ыйлай, сууга боюн таштап жиберген эле. Ай бечара, ай, кордук көргөн бирөө экен го деп Адыл да анын артынан сууга ат салып, Бегайымды аман алып чыккан. Бегайым сууга агып өлүүнү да сураган, бирок Адыл өлүүгө мүмкүндүк бербеген. Сен кайдан жүргөн кыз элең деген Адылдын суроосуна эч кимим жок, жетиммин. Түндө келе жатсам каракчылар ушинтип кордоду деп Бегайым ыйлаган. Адыл Бегайымды учкаштырып алып үйүнө алып келген. Эл арасында чачы кыркылган аялды барып турган жүзү кара деп жаман көрө турган. Ушул адат болгондуктан Бегайым изин башка жакка салган. Ошондуктан төркүндөрүнөн дагы кечкен. Мен жетиммин, урук тууганым жок дегенден башка сөз айтпай турган. Бул сөзгө Адыл жана анын ата-энеси да абдан ишене турган. Кокус билинип калбасын деген ой менен Бегайым атын жашырып Гүлайым деп койгон болчу. Чындыгында Адылды бул айылга жиберип олтурганда Гүлайым эле. Жарайт, кошуңуздар деп Адыл алымдын артынан жөнөп кетти. Шумдуктан шумдук чыгып, ойго келбеген шумдуктун оту жанганын эсине түшүрүп, Адылды ээрчи карап туруп Каныбек терең ойго кетти. Адамча сүйлөгөн жылан. Ай нуруна кубангансып, жылдыздар жымыңдайт. Ак шейшеп жамынгандай түз жерлер мелтиресе, күмүш кымкап кийгенсип алай тоолору асман мелжийт. Ак жибек орону уктаган сулуудай, бардык нерсе жымжырт. Анда-санда гана алдагайдан ала көөнүн зикири угулат. Темир аяз бетке темир баскандай, күйөө жандаган кыздан бетер кулакты какшатат. Качантан берки өчүн карыштырып алуучудай колду, бутту томуктурат. Мына булар ушинетип келе жатышат. Жол жакшыраак боло калса, желдирип, жаманыраак боло калса, бирден чубап калышат. Эмне үчүндүр аттын аягынан чыккан кардын дабышын эч кимиси жактырышпайт. Алдабышты чыгарбай коюу кудурет колдордон келбейт. Аттанып чыккандан бери эч ким эчтеме айтып сүйлөшкөн жок. Алдыңкы келе жаткан Тагай менен Айдарбек татканын уулу Карабек. Карабек тебетейин баса кийип, артына карады да, алардын жарагынын көп аздыгын байкаган жоксуңарбы? Деди. Кайдан байкайсың? Аттан оодура тартып, кайта айдашты. Азыр көрөсүң го, мен аларга эмне кылаар экенмин деп Тагай кимгедир аябай ачуусу келгендей, жонундагы мылтыгын оңдоп, кылычын кармады. Тиштерин кычыратып, көздөрүн чакчайтып алды. Алды жактарын карады. Анын бул көрүнүшүнө караганда ачуусу келген адам дал ушундай жерден жолуга калса, эч сөз айтпай, башын чаап салууга да даяр сыяктуу эле. Ооба, бүгүн ал айылдын башына карам түн түшүрөбүз.
Erkek аттууларынын эч кимисин калтырбаймын. Мейлі. Капчыга ичи канга толуп, карарылаш сууга толсун. Мейлі. Иттери улуп, балдары кыйлап, ойдо жок укмуштууга укмуш толсун, деп Карабек каарына чыдабагандай атын бир чаап, кыжынып алды. Албетте ошондой болот. Бирок Анархан Кудачаңды менин колума берип койсоң болду, деп Тагай акырын гана күлүп койду. Анын максаты тапкан эрин Каныбекпи деп туруп, Анарханды кордоо, жалгыз өзү эмес, полицияларга да кордотуу. Бул жөнүндө Тагай үйдөн аттангандан бери ойлонуп, эчен түркүм кылып көз алдына элестетүүдө эле. Алымбектин тамандары ооруп, согончоктору жооруп, адээрге алдары бут шилтөөгө шайлар калбай, өлбө жаным өлбөлөп жатаарда үйлөрүнө жетишкен. Олтурууга шайлары жок, сулап жатып да калышкан. Бирок бул окуя Айдарбек менен Сооронбай болуш үчүн айтып түгөткүс күйүт болду. 15 жаштан жогорку бир эркеги калбасын. Каршылык кылганын өлтүрүп, каршылык кылбаганын тирүү кармап келгиле. Акчалды дагы коштой келгиле, деп Айдарбек менен Сооронбай болуш Тагай менен Карабекке жол баштатып, 20 полиция жиберишкен. Мына, алар келе жатышат. Баардыгы жарактуу, шайдоот. Тегилер кара мылтыктары менен бир аткыча, булар 15-20дан атат. Кана 22 мылтыктын оозунан ажалдын огу жамгырдай жааса, тиги айылдан кимдер аман калмак? Ажар эч уктаган жок. Ал эчен түркүм кыялдар менен дүйнөнү төрт айланып чыкты. Эчейин рет коркунучтуу шумдуктарды эсине түшүрүп, эт жүрөгү лакылдап коркту. Анархан дагы ушундай болду. 3 рет чоочуп ойгонду. Санаасы санга бөлүнүп, сары убайым көбөйдү. Тынч алып уктаган жок. Чоко дагы 3 жолу тышка чыгып, төмөн жакты караган. Мына, ал дагы чыкты. Келе жаткан эч ким жокпу дегендей төмөн карады. Бир топ караанды көрө коюп, жүрөгү болк эте түштү. Ал караандар бүлбүлдөп, алдыгайдан келе жаткан аттуулар сыяктанды. Кимдидир чакырууга камынды, бирок дароо эле чакыра албады. Көздөрүн сүртүп, чоң-чоң ачты да дагы карады. Ал караандар киши эмес, аркы кырдагы аскалуу бадалдын көрүнүштөрү экенин билди. Корккон жүрөгү токтогондой демин терең чыгарып алды да айларасын карады. Айларасы тынч, кандуу тиштүү карышкырдын жытын алгансып, карыптын каралайыты токойлуу аскага карап үрөт. Ага көмөк бергенсип, өзүнүн кара төбөтү анда-санда гана туюк үргөн болот. Анын үстүнө үргөнүнө карлыгы жетип кайраты кеткендигин далилдеп, күркүлдөп күчсүз чыгат. Чоко кара дөбөткө карап турду да: "Айдайт, ал кумайык кетти!" деп акырын гана тукуруп койду. Кумайык жаш чагындагыдай арсылдап, атырылып тура жүгүргөн жок. Алды менен чоко көрсөтүп айдактаган жакты карап бир үрдү да, жалган тукуруп жаткандыгына жооп кайтаргандай, чокого карап куйругун булгалады да, тумшугун куйругунун алдына жашырды. Чоко кумайыкты карап туруп терең ойго кетти. Түн ичинде кумайык жаагын баспай үргөндүктөн ууга чыкканда бирге чыгып, эликтерди борбойлап, жарадар болгон ички текелерди эч кайда узатпай тургандарын көз алдына келтирди. Эми мына, карылыктын карч алышып тургандыгына чоң нааразычылык кылгандай, чоко кабагын чытып, үшкүрүп койду да үйүнө кирди. Таң атууга жакын калды. Күткөн иштин эч белгиси болбогондуктан жол тоскондор тажай башташты. Колдору муздап, буттары томукту. От жагып жылынууга жолой уруксат кылбаган. Бул жер дал Капчыгайдын берки оозундагы Тушамадагы кептеш. Эки тарабы абдан кууш. 1 чакырымдай баргандан кийин бул кичинекей Капчыгай аркы чоң Капчыгайга кошулуп кетет. Кептештен карап турганда аркы чоң Капчыгайдан бери өндүрүлүп, баа өндүрдүн баардыгы көрүнүп турат. Бул өндүрдүн ичинен балыктынын суусу агат. Ошол балыктынын суусун эчен рет тепчип, кечме жалгыз аяк жолу бар. Суу анчалык чоң болбогондуктан жөө адамдар дагы аттап буттап кете берет. Чоконун атоосу боюнча бул кептештеги Тушама деп аташа турган. Эгер кар калың түшө турган болсо, эки тараптан көчкү көчүп, Капчыгай ичи карга толуп, Тушама касаба болуп, өтүүгө коркунучтуу болот. Анткени береги балыктынын суусу көчкүдөй түшкөн карды каптап, Тушаманын берки оозун көлгө айландырып жиберет. Суу кардын арасын көздөп, күрткүлүү күбүрдү көбөйтөт. Ошондуктан 2-3 айга чейин эки жакка каттуу тыйылат. Тек бул жерде жашагандар чээнге кирген жаандардай жазга чейин жата беришет. Балким түндөсү келбей күндүз келер? Мүмкүн. Же баягылар чайлап,
үйүнө жетип кабар бере алышпай калдыбы? Өмүрүндө жөө баспаган тумсак болсо да кантип жетпесин? Жеткен чыгар. 20 болсо эчтеме эмес. Андан көп болуп кетсе иш кыйын болот го, деп Алым Каныбекке карады. Эртеби кечпи азбы иши кылып келээрине ишенемин деп Каныбек үшүгөн буттарын бирине бири кагыштырды. Адылдын кабардан кийин Каныбектер акылдашып олтуруп, ушул тушамадан жол тосуп, келген жоону өткөрбөй коюуга макул болушкан. Кароолго Каныбек, Алым, Белек, Чоконун уулу Эркимдин уулу бешөө келген. Сиз барбай эле коюңуз деген сөзгө көнбөй Жолой да келген. Таң куланы өксү алды аксакал. Эми от жагайлычы? Теги өлүп кете турган болдум деп Эркимбайдын уулу этеги менен мурдун сүртүп, үшүгөн колдорун үйлөп, тебетейин оңдоп койду да, кечинде даярдап койгон куу арчаларды сындыра баштады. Дегимейличи балам, деп өзү да жылынууну каалагандай Жолой да от жагыла турган жерге эмерилди. Жаксаң жак. Атам өзү деле араң турган экен, деди да, эмнегедир сестенгендей Каныбек кулагын түрүп тура калды. Эмне? Тыңшагылачы. Дауыс чыгып атабы? Тигине шыгыр дауыс чыккан сыйты. Рас эле? Бирдеме кууган карышкырбы же бир жакка чуркап бараткан тоо эчкилерби? Акырын, эки жакты байкагылачы. Мына, зоо дагы жаңыра баштады. Аттын дауышы көрүнөт деп Жолой мылтыгын эптей кармап, төмөн жакты карады. Эмнеси болсо да өңө туралы деп Каныбек жарча зоонун алдындагы өңкүр сымак көбөөлгө кирди. Дабышын уламдан улам күч алды. Шыңгыр-шуңгур күчөп, ташка урунган аттын такаларынын дабыштары көбөйдү. Аттуу адамдар келе жатса керек деп Алым да төмөн жакты карады. Тигине, эки киши көрүндү. Артынан дагы бирөө чыкты. Дагы чубалып келе жатышат. Келе жатышкан экен. Даярдаңла. Башка бирөөлөр болуп жүрбөсүн. Мен ат демейинче атпагыла. Дал убадалашкандай кылалы. Бирок кишилерди атпай, аттарын гана аткыла, деп Жолой мылтыгын кыя кармап, пистонун көтөрмөкчү болду, бирок пистонго көзү жетпей колу менен сыйпалады. Бардыгынын асынган мылтыгы бар экен. Бардыгы тебетейчен экен. Кыргыз мергенчилери болуп жүрбөсүн. Эмнеси болсо да шашылбагыла. Дал ушул кысыкка келишсин, деди Жолой. Тушамадан тиги Капчыгайдын оозуна чейин 500 саржанча, бирок көткөндөр үчүн 500 чакырымга татыган сыяктуу болуп сезилди. Күндүн суугу, буту колдун үшүгөнү эстеринен чыкты. Жүрөктөрү түрсүл кагып, бүткөн бойлор чымырай баштады. Эмне шумдук болмокчу? Бул иштин аягы эмне менен аякталмакчы? Бардыгы орус. Орустун атын атуу эмес, жанына баруудан чочуйсуң. Ана, бир орустун атын ыргытаттык. Анан алар эмне кылмакчы? Алардын жарактары кыйын. Биз бир аткыча алар 1000 атууга мүмкүн. Өлөр өгүз балтадан качпайт деп ат коюп кирип келсе, кандай кылабыз? Булар мынча биз бешөө деген сыяктуу кооптуу коркунуч ойлор секунд сайын оңгайтыланып, уламдан улам мөңкүгөн кулундай жүрөк алып уча баштады. Капырай, бүткөн боюм калтырап, муунум титиреп бара жатат, деп Эркимбайдын уулу калтыраган дабышын чыгарды. Ой, атадан айланган иттин баласы, деп Жолой ага карады. Башка учур болгондо мылтыктын көчүгү менен коюп жиберүүсү дагы сөзсүз эле. Даярдаңла, деди Каныбек. Мына, бардыгы даяр. Азыр Каныбек шумдук баштайт, бирок кайсыл шумдук кандайча болуп аякталат? Ал суроо, бардыгында башкача сезим. Жүрөктөр алкылдап, төбө чачтары тек туруп, жан кулактын учуна барды. Көрбөгөндү көрсөтүп, көзсүзгө көз берүүчүдөй асманда ай калкамдайт. Кимдин тагдыры кандай болуп чечилер экен дегенсип, эшиктин тешигинен боз оюн караган селкинин көзүндөй болуп, чыгыштан чолпон жылдыз жаркырайт. Бириң өлүп, бириң кал дегенсип, ак кардуу тоолор сумсаят. Бир үндү 1000 кубултуп, ууну чууга айландырган камдангансып, аскалуу зоолор менсинет. Алда кимге шумдуктун кабарын берчүдөй муздак шамал төмөн карата кетип жатат. Мына, алар жакындап калды. Бирок эмне үчүндүр алдыңкылары күтүп токтой калышты. Арт жагы чогула түшкөндө орусчалашып сүйлөшө калышты да дагы жөнөп калышты. Орусчалап эле жибердиң. Эмне дедиң? Деп алдында келе жаткан Карабек артындагы Тагайга карады. Тагай орус тилин анчалык деле билбейт. Мындан 10 жыл мурун Тагайдын атасы Куршаптык бир орус менен тааныш болот. Ал орус бала чакасы менен келгенде же Тагай ал орустукуна барганда дудукча жаңдашып жүрүп, Тагай бир 10 башы гана сөз үйрөнүп алган. Менин Тагайым орусуңдун түшүн жоройт, деп эл бар жерде Тагайдын атасы көп мактанаар эле. Биздин Тагай азамат,
Тагай бир чети жас оолум болсо, бир чети тилмечим. Анча-мынча орустар келе калса, чөкө таанча чукулдашып жатып эле анын эмне дегенин билип ала коет деп, Сооронбай болуштагы башка болуштарга көп мактанып көтөрүлө турган. Мындай мактоолорду укканда Тагай короздонуп, эки жагын каранып, чилдеде аяз тоскон топоздун букасы мурунданып, мурдун жогору көтөрө турган. Ушул кырсыктан ары чыкканда айыл көрүнөт. Кыйкырык салып, ат коелу дегенде кылдым эле. Посмотрим дейт, деди Тагай Карабекке. А посмотрим деген эмнеси? Токтой тургун дегени деп, Тагай атына камчы уруп койду. Экөөнүн бул сөздөрү Каныбектерге дайын угулат. Эчтемеден кабары жок келе жатышат. Кейик болсо алды качан жыта алып качат эле, деди Чоконун уулу. Эркинбайдын уулу күлүп жибере жаздап барып, араң токтоду. Чындыгында Эркинбайдын уулу күлгөн эмес, коркконунан буулугуп турган демин чыгарды эле. Акырын, деп алым аны капталга окуду. Даярдаңла, деди Жулой. Такалары тийген таштан от жаркылдап, таноолорунан кол ыштыкындай буулар буркурап, аттар күшүлдөп келе жатат. Катынын кучактап, Каныбек уктап жаткандыр, Шашпа, таанышаармын иттин баласы, деп Тагай ызырынып койду. Бул сөздөрдү уккан Каныбек такаат кыла албады. Жолойдун ат кыла деген сөзүн күтпөстөн, шашканым жок деп кыйкырып жиберди да, Карабектин башынан ашыра тарс бир койду. Ат кыла деп Жолой дагы кыйкырып жиберди. Тоолуу жердеги, айрыкча зоолуу Капчыгайдагы кыштын түнкү дабышы кандай? Жолойдун ат кыла деген каардуу үнү чыгып, тарс этип мылтык үнү угулганда жер титиреп, көчкү көчкөндөй дүңгүрөдү. Тагай кайта качты. Артта келе жаткан полициячылар да өлөр тирилерине каралашпай кайра качып калышты. Кыймылдаба, Карабек мырза, деп Каныбек мылтыгын кезеп тура калды. Карабекте жан калган жок. Мылтык тарс эткенде эле анын жүрөгү оозуна тыгылган. Бура тартып качууга дарманы келген жок. Аты чоочуп, аркы ташка урунганда оң тизеси катуу урунганын да сезген жок. Анда кокус өлтүрүп жибериштиби деген гана бир ой көңүлүндө кылт этти. Каныбектин сунган мылтыгы анын көзүнө ажалдын дал өзүндөй көрүндү. Акырын ары карата ой баштады. Тарсылдаган мылтык үнү, зоонун жаңырыгы, ат кыла деген Жолойдун үстүккө босток кыйкырыгы, артын карабай качкандар үчүн миңдеген кол жыйналып, замбирек менен артынан аткылап кууп келе жаткандай сезилди. Алым Карабекти аттан оодура тартып, мылтыгын жулуп алды. Булардын максаты бардыгын кырып жиберүү болгондуктан бир аттан башкага зыян кылышкан жок. Полициячылардын бардыгы качкан бойдон кетти. Кача бергенде аткан Жолойдун огунан Тагайдын аты жыгылган. Аттан ажырап жөө качкан Тагай төмөнкү имерилиштен көрүнбөй да калды. Карабек мырза, сак-саламат жүрөсүңбү? Келчи көрүшүп коелу, деп Каныбек колун сунду. Каныбексиңби? Сак-саламат жүрөсүңбү? Деп Карабек эки колдоп көрүшүүгө умтулду. Каныбек кайра колун тартып алды да, жок Карабек мырза, кол алышып дос болот белек. Экөөбүздүн кайнаса каныбыз кошулбайт. Ак жеринен каралап, атаң экөөңдүн кылган кордугуңар эсиңде чыгар. Сатаган кетейин Каныбек, иттик бизден кеткен, кечир, деп курун мойнуна салып, Карабек ыйлап жиберди. Аңгыча болбой ак жалды жайдак минип, шыйрактуу кара мылтыгын колуна алып, Чоконун чаап келе жатканын көрдү. Жоо жакадан бөрү этектен алгандай, Чоконун артынан дагы бир тобу аттуу чаап, бир далайы жөө жүгүрүп келе жатышты. Биздин көз жаш силерге көрүнбөгөндөн кийин, силердин көз жашыңар бизге кеп эмес. Бегайымды менден кандай ажыраткан болсоңор, мен да сенин аселиңден ошондой ажыратам. Атаң ашырды кандайча кылып отко салып өлтүрсө, мен да сени ошондой кылып өлтүрөмүн, деп Каныбек Карабекке каарданып турду. Чындыгында ошондой боло турган болду. Кана эми, эмне шумдук болмокчу? Кимдин тагдыры кандайча болуп чечилмек? Тушамадан чыга бергендеги сол кол тараптагы аянтта карды күрөп, жердин айдошу жагын казып, 5-6 киши конуш түзөп жатат. Алардын жанында кетмендин сабын оңдоп Жолой олтурат. Бир кара сакалчан киши маңдайындагы мончоктогон терин сүйөмү менен сылдырып, колун аарчып, сакалын сылады да, "Этиң быштыбы?" деди. "Антип-бинтип колуңарды жууп келгиче абдан бышат", деп Чоконун уулу чөмүч менен сорпону ууртап, казандан чыгып турган эттен үзүп оозуна салды. "Алым, бери кел. Келе калар дейсиңби? Улам бирибиз карап турабыз. Эттен жылуулай жегин", дешип,
Кароолдо турган алымды чакырышты. Карагылачы, бышканда казысынын калыңдыгы 3 элиге барат дебедим беле. Мына 3 элиден да ашып кетиптир деп айтканы туура келгендигине кубангандай мадырайып, кара сакалчан киши казыдан кесип оозуна салды. Тагайды төрөлөрү учкаштыра кеттиби экен же жөө кеттиби экен деди четте олтурган бирөө. Маа салды үйүнө жетпей жолдо өлсүн. Минип келген айгырынын этине тойсок болду деп четте олтурган куур тончон бала күлүп койду. Кокуй, үйдү жүктөп келиндер келе жатат. Эттен дурустап бөлүп казанга салып кое тургула. Өздөрү келгенде чыгарып жешер, деди алым. Келиндер келбесе койсун, эмне үчүн? Кокуй, мен койдум. Тиги алдыңкысы Дарыяхан турбайбы деп чоконун уулу күлдү. Дарыяхансыз алымдын тамагынан аш өтөбү деп берки жакта олтурган жаштар алымга алдыртан айтышты. Албетте, жакшы жардан жалгыз кесим эт эмес, карабашымды да аягым жок деп алым күлүмсүрөп койду да сөзүнүн туура же туура эмес экендигин сурагандай Жолойго карады. Туура алым балам, туура. Эрди катын бир үйдүн айы менен күнү. Күн болбосо күн караңгы, ай болбосо түн караңгы. Алганың чүнчүп жүдөсө өзүң да чүнчүп жүдөйсүң. Демек, экөөң тең чүнчүйсүң. Колуңардан келсе алган жарыңарды алчактатып баккылап алдар деп Жолой колундагы майлуу эттен кесип оозуна салып, бүтүн тиштери менен чайнап турду да, айткан сөзүн тегилер кандай кабыл алгандыгын байкоо үчүн алдыртадан олтургандарды айландыра карады. Рас, жоке. Бирок алганыңдын да акылы болсо десеңиз, деди кара сакал. Албетте, акылы болсо. Экөөбүзгө үйдүн тутулары менен жыгачын жүктөп 6 келин келди. Олтургандарга ызаат кылышып, кыя тартып барып, түзөлгөн жайга жүктү түшүрө башташты. Айланайындар, жүктү биз түшүрүп жиберели. Силер мына бул этти муздатпай жеп жибергиле деп аталык мээримдүүлүк менен Жолой ордунан туруп, жүк түшүрүп жаткан келиндерди көздөй басты. Жалындуу жаш жигиттер карап турабы? Жолойдон мурда жетип, алдыртадан тамашалуу сөздөрүн айтышып, кайбири шыңк этип күлүшүп, чымчышып да жиберишти. Чоконун уулу алымга көзүн кысып койду да, Дарыяханды карыдан чымчып алды. Анын чымчыганын Жолой көрүп калгандыктан Дарыяхан уялып кетти. Жолой анын уялганын сезе коюп, жалындуу жаштыктан айланайын. Ичсе ашка, иштесе жумушка тойбогон. Турумтайта имеришип, ителгиче тебишип турган жаштардан айланайын. Жаштыктын баркын белгилеп алдар. Карылык карып коруп келгенде аттың деп оозду кармабагыла. Эх, жаштык. Жаштык көөрүктүн оозунан күйүп турган от. Коштогон аты бар 2 киши келе жатат деп алымдын ордуна барып турган бала бери жүгүрдү. Алым колундагы таңык керегени таштап жиберип, балага карата жүгүрдү. Алым баланын колундагы мылтыкты алып, өңүп бараткан таштан башын чыгарып карады. Чочубагыла, жараксыз жай келе жаткан адамдар көрүнөт деп алым бери карап үн салды. Жүрөгү болкулдаган коркоктор бирин-бири карашып, демдерин ичине алышты. Аттуулар жакындап келип калды. Жолой алымдын жанына жакындап келди да, алдыңкысы Айдарбек татка көрүнөт. Жөн жайларын сурайын. Кокус кыңктай турган болсо, аябагыла деп Жолой ордунан тура калды. Мылтык кармап турган Жолойду таштан арта салынып турган бир топ мылтыктын оозун көргөндө, Айдарбек татка эмне деп айтаарын билбей, жүрөктөрү ооздоруна тыгылып, аттардын башын тартып токтой калышты. Аксакал, элчибиз. Элчиге өлүм жок эмеспи деп албай старшы шашкалактап, айтууга сөз таппай аптыгып, кургакка чыккан балыктай оозун 2-3 ачып жиберди. Албайдын сөзү ырас дегендей, беркилери да көздөрүн жалжылдатып Жолойго карашты. Жолой эч сөз айткан жок. Эмне кылалы дегенсип алымга карады. Алым акырын Жолойго көзүн кысып койду да, мылтыгын Айдарбек таткага сунду. Айланайын. Жаңгыйба деп Айдарбек татка атынан түшө камчысын мойнуна салып, тизесин бүгүп ыйламсырады. Экөө тең курларын мойнуна салып, өзүңөр билгиле, айланайындар. Жаныбызда, башыбызда силерге тартуу деп чурулдашты. Булардын бүжүрөгөн көрүнүштөрү ар жакта тургандар үчүн абдан күлкүлүү болуп көрүндү. Алар тымызын шыбырашып күлүп та жиберишти. Кутурган карышкырдай ыркырап туруша турган жакшылардын бир паста момун пенде боло калышына кайбири ишенишкен жок. Айдарбек уулунун амандыгын угуп, бир аз эс алды. Бирок келгенден бери экөө тең тышта кардын үстүндө олтурушат. Аларды үйгө киргиле деп эч ким айткан жок. Өмүр боюнча карга олтуруу эмес,
Бирөөнүн тик караган көзүн көрбөгөн датка үчүн кыйын кордук болду. Бирок кордук болгондо амал канча? Эчен ирет ачуусу келип, эчен ирет түрдүү иштер оюна келди. Ойлогон шумдуктарын аткарууга эч мүмкүнчүлүк таппады. Кийиктин тарпын аңдыган жорудай кожоюп олтурууга аргасыз болду. Карга олтура берип, кайгы өлөбүзбү албай? Каныбекти чакырыңчы. Сүйлөшүп алып кайталы, деди Айдарбек. Кечээ күнү күрөңдүдө жатып, иреңгиден тамак ичип жүргөн каралыңдын булгулугу сөөккө жетти датка. Оомалуу кезек төкмөлүү дүйнө деген ушул экен го, деп албай старшы абдан ыза болуп кыжыңдап койду. Өздөрү эчен адамдарды күттүргөнүн, кедейлердин арызын укпай, кордук көрсөткөндөрүн эстерин алышкан жок. Өздөрүнүн кылык жоруктары адаттагы сыяктуу, а Каныбектики адаттан тышкары сыяктуу болуп сезилди. Каныбектин айтуу боюнча чоко үйүнөн чыккан жок. Куруттан эздирип, тоо эчкинин майынан куйдуруп, дуңгул кара аяктар менен анда-санда бирди жутуп коюп, Эркинбайга комуз четтирип, кээде күйгөндөн ырдалып, жолой карып төртөө төрт болуш элдей болуп дуулдап отура беришти. Каныбектин мындай иш кылгандыгы максаты эсептеп бир чыр чыгарып, Айдарбектин жазасын берүү эле. Черт! Эркинбайды черт! Сендей комузчуну Айдарбек таткада көргөн эмес чыгар, деп чоко кыйкыра сүрөп каткырып койду. Кашынган иттей болуп, тарамышынан боорун тырмап олтурганда өнөрбү, деп Айдарбек татка комуз четкендерди өмүрүндө жактырбай турган. Чоконун баятан берки кылыктары анын кыжырын кайнатты, бирок даткалык тагынан тайып турат. Карыбекти кантип Каныбектин колунан аман бошотуп алуу керек деген суроо анын жүрөгүн гана эмес, жүлүнүн дагы жарып жаткансый. Каныке, тургун. Тиги экөөнү тышка олтургузуп койгон менен бүтүн кордук көргөндөрдүн өчү алдына калбайт го, деп Анархан Каныбекти ойготту. Каныбек үйдөн чыгып эки жакты карады. Башын жерге салып олтурган Айдарбекти көргөндө, тең карачаар жыланды көргөндөй бүткөн бою дүр эте түштү. Салам алейкум, Каныке, деп Айдарбек ордунан тура калды. Айдарбек тура калгандан кийин Алыбайдын турбаска чарасы канча. Санда жок каралына салам айтып тура калууну Айдарбекке орунсуз көрдү Алыбай. Ал Айдарбекке карады да, орунсуз жеңилдик, орунсуз төмөнчүлдүк, деп ойлоду. Чындыгында Айдарбектин максаты ушундай. Бул айылдын адам эмес итине жалпалаңдап, уулу Карабекти Каныбектин колунан аман куткарып алып, андан кийин булардын чарасын көрүү. Жолой менен чокулор үйдөн чыга калганда, салам алейкум, деп Алыбай старчы утурлай басып кол алышты. Оомалуу төкмөлүү дүйнө деген ушул экен, Каныбек. Бир кездерде үйгө кирип тамак ичүүгө зар болуп, эчен жылдар эшигимде карал болуп жүрдүм. Сенин кадыр баркыңды билгеним жок. Каныке, ит катары көрүп, ирегемден тамак берип жүрдүм. Колуктуң бегайым менен ажырашып жатканда жардам бербедим. Көсөөнүн акылы түштөн кийин деп эми ойлоп олтурсам, ал кыргыздарым адамгерчилик эмес экен. Колдо бар алтындын баркы жок деп, сени анда барктабаганым иттик, Каныке. Бирок ийгиликтин кечи жок деген эмеспи? Улук башымды кичик кылып, кол куушуруп салам айтып, алдыңда ат тартып келип олтурам. Мурунку болгон ишти көкүрөгүңө түйгөн кекти кечир, Каныке. Мен иттик кылган болсом, сен эрдик кыл. Таш түшкөн жеринде оор, иш чыккан жеринде зарыл деген эмеспи? Эсиме эми келдим. Ырас. Сен жөнүндө далай жамандыктарды кылууга аракет кылганмын. Кечээ эмес, бүгүн эртең менен эле колума тийгенде далай сырды кылмакмын. Анткени сенин баркыңды билип, сага ишим түшөт деп эч качан ойлогон эмесмин. Бирок сен кекенгенден кегиңди алуучу азамат экениңди эми билдим, балам. Чоко элүү башлыгын Каныбекке бериптир деген сөздү укканымда күйбөгөн жерим күл болгон. Көрсө, иш башка жагында экен. Сенин азаматтыгыңды менден мурун билген Чокого рахмат. Адал өлсө бир казан эт, арам өлсө бир талпак боло турган. Акчал үчүн ушунча куугундап жүрүшүм шермендечилик. Ыгы жок намыскөйлүк экен. Эми бир акчал эмес, 100 акчалды алган болсоң да кечирдим, Каныке. Кудай билсин. Өзүң бил. Короого кирсең өзүң кир деген. Эми өзүң бил. Мына мен колуңда. Эмне кылам десең эркиң. Кой деп айтар кожо, ай деп айтар ага жок. Кылган күнөөлөрүбүздү кечиришели. Эл бойдон, журт бойдон тынчып калсын десең, атым эмес, кара башым сага тартуу, Каныке.
Карабек ағаң менен өзүң дос бол. Чоко жана Жолой менен өзүм дос болоюн. Эркинбай менен Алыбай дос болсун. 8 жашар карындашың бар экен, Кылыч экөөнө куда болушалы канке. Жоке, чоке, келгиле. Кудай Куранды, ант арбакты ортого коюп туруп, ак сөөк болуп таанышалы деп кучак жайып достошууга даярдыгын билдиргендей Айдарбек тура калды. Каныбек Айдарбек татканын бул сөздөрүнө абдан ишене албады. Чоко менен Эркинбай болсо, мин кылган менен жөн билги жакшыдан айланса болот дешип, Айдарбектин айткан сөздөрүнө абдан ыраазы болушту. Алыбай старшы башын төмөн салган бойдон үндөбөй тура берди. Бир Карабек эмес, 2 Каныбек туткун болсо да, ушул кулдун алдында төмөнчүлүктөп сөз айтуу дурус эмес. Кулдун этегине намаз окугандар деп, бирөө шылдыңдаса эмне дейбиз деген сыяктуу ойлордун башын чатып, Айдарбектин айткандарын жактырбады. Камчысынын түшкүнү менен карды чукулап олтура берди. Акыры даткыдан коркту. Атаңды өлтүргөнгө энеңди алып бер. Таш менен урганды аш менен ургун дейт, канке. Бүтүн элге даңкы чыккан, атаңдай агаларың алдыңа моюн ийип олтургандан кийин макул болгонуң жөн. Бата менен эр көгөрөт, жамгыр менен жер көгөрөт деген. Батабызды береле. Коюн колтук алышып дос болсок, бирибиз үчүн бирибиз өлүшпөйбүзбү, канке? Деп Алыбай бир топ сөздүн башын чытып өттү. Адамдын сөзүн талдабай туруп укпаган Жолойда бул сөздөргө муюша баштады. Ушулардын ушундай сөздөрү үчүн атаңдын куну болсо дагы кетсеңчи дегендей жылмайып Каныбекке карады. Каныбек балам, ойлонуп өзүң жооп бер, деди Чоко. Айдарбектин кандайча каардуу адам экенин Чоко жакшы биле турган. Айдарбектин жүзү өмүрүндө көргүсү келчү эмес, бирок жылуу сүйлөсө жылан ийинен чыгат болуп, эмнеликтен бул жолу Айдарбектин сөздөрүнө эрий баштады. Олтургандардын баардыгы тым-тырыска айланып, жакшылыктуу жооп күткөндөй Каныбекке карашты. Каныбек дароо жооп берген жок. Ал кабагын карыш салып, түнөрүү менен түгөнбөгөн ойдун ичине кирди. Бул кандай иш? Болгон чатактардын акыры ушу менен аякталдыбы же жокпу? Баардан баары Айдарбек татка жанагы сөздөрү чын көңүлү менен айтып олтурабы же жокпу деген сыяктуу суроолор биринен сала бири келе берди. Бирок белгилүү бир тыянакка келе албады. Кана балам, элдин баардыгы сенин жооңду күтүп калды деп Жолой дагы Каныбекке карады. Күбөлүү сөз, никелүү катын деген эмеспи? Мен азыр бир сөздү айтып койсом, ал сөздүн акыры жана чатак иштин баардыгы жакшылык менен тааныша калаарына көзүм жетпейт. Анткени Айдарбектин сөзүнө ишене албай отурам, деп Каныбек Жолой менен чоролорго карады. Ишенгин Каныбек, эгер жамандык оюн болсо же мындан ары сага жамандык кыла турган болсом, ата бабанын арба куруп кетсин деп Айдарбек безилдеп карганып жиберди. Балам, эл мазар, элден азган азар дейт. Береги бир чети атаңдай, бир чети агаңдай болгон Жолой менен Чокого бийликти берсеңчи. Ошол экөө эмне болсо биз деле ошол бололу деп Каныбекти жактырбагандай Эркинбай колун шилтеп койду да, же ушул эки чалдын колунан эмне келет, эмнени билет деп турасыңбы? Каныбек бул сөзгө абдан уялып кетти. Чындыгында Каныбекте андай ой жок болсо да ыңгайсыздана түштү. Чын эле аксакалдар мени жаман көрүп олтурганго деп ойлоду да, эң жакшы болот. Эки аксакал макул болгон ишти мен терс көрөт белем, деди. Эки аксакалды кандайча жооп берер жөнүндө Каныбек такыр ойлогон жок. Рахмат балам, Жолой экөөбүзгө ишенгендигиңе чоң рахмат деп бүт жер жөнүндөгү элдин сурагы колуна тийгендей Чоко чоң кубанды. Болуптур жоке, эми калган кепти үйгө кирип сүйлөшөлү. Байбиче, үйгө кийиз салгыла, деп күлүмсүрөдү. Кой союлуп, эт жейилди. Аркы берки айтылбаган сөз калганы жок. Жолой Чоко менен Айдарбек, Эркинбай менен Алыбай дос болду. Мылтык оозун өбүшүп, ант кылышты. Айдарбек татка тартууга жетилеп келген атына кошуп, ак жалды да кыйды. Чоко Карабекти бошотуп берди. Сакадай менен кылычты кайындоо жөнүндө экинчи сөз болгон жок. Алдыларыңарга жыгылдым деп Айдарбек татканын тартуун тартып келиши, аксакалдар менен антташып дос болушуулары бул айылдагылар үчүн чоң сыймык болду. Мурунку көз алдыларына элестеген коркунучтар жоголуп, баардыгы мамырап, тынч болуучудай сезилишти. Карышкыр менен карышкыр кармашканда. Кийинки бөлүмдөрдү күтүңүз. Биздин каналга катталып,
Видеоларыбызга лайк басканды унутпаңыздар.